Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерге красный бархат тортын даярдалуу жолун көргөзүп өтөмүн. Алгач эленген унду, какао, разрыхлитель үчөөсүн аралаштырабыз. Андан соң 3 жумуртка, сахар аралаштырып, кефир кошуп, сода кошобуз да кайрадан миксерлейбиз. Бир аз көтөрүлөт. Андан соң май кошуп, крастиль кошуп, сухой крастиль кошсоңуздар деле болот. Бир массага келген соң ун аралашмасын кошобуз дагы. Бир массага келгенче миксерлейбиз. Андан соң ушундай 18 же 20 диаметрдеги формаларга эки тең бөлүккө бөлүп, кызып турган духовкада 140 градуста 40-50 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Крем даярдайбыз. Творожный сыр, сахар, сливки жакшылап миксерлейбиз. Коюу крем даярдап, видеодогудай баарын катары менен тизип чыгасыздар. Мен ортосуна малиналуу джем колдондум. Өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша начинка иштетсеңиздер болот. Биз начинка кылсаңыздар деле болот. Каалооңузга жараша кооздоп койсоңуз болот. Холодильникке 5-6 саат коюп, андан соң кесип жей берсеңиздер болот. Аябай даамдуу болот. Сиздерге видео жаратса жакса лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.